таштанды иргечүү заводко азыр 6,5 миллион евро бөлүнгөн. Ошол акча турат азыр. 6,5 миллион евро турат да. Анан бизге деле мына ушул мен айтып атпайм, иштегениме 4 ай болду да. Изилдеп мындай сүйлөшүп көрсөм, ушул проект боюнча ошо таштанды иргөөчү завод 320 миң тонна таштандыны иштетиш керек экен да бир жылда. Ошондой эле орустардын бир фирмасы келди, 300 миңди биз иштетип беребиз дейт. Болгону эле ошондой линияны 200 миң еврога куруп беребиз дейт да. Ошондуктан ушу полигон боюнча менде ушундай суроолор туулуп атат да. Бул бааларды ким койгон? Бул тендерлерди ким өткөргөн? Эмнеге деген мындай суроолор туулуп атат да. Эми өзүңөр мындай жооп бергилечи. Ошондой линия 200 миң евро эле турат экен да. Анан биз ошондой линия курабыз деп 6,5 миллион евробуз турат да. Анан чын айтканда бизден азыр мэрдин милдет аткаруучу Бактыбек Жапарович туура маселени көтөрүп атат. Ошол акчага 6,5 миллионго жөн эле линия эмес, таштанды иргөөчү линия эмес, таштандыны кайрадан иштеп чыга турган завод кура алабызбы деп атат да. Орустар келип айтты, 200 миң еврога эле жанагындай силер жана 6,5 миллион евро коротобуз деп аткан таштанды иргөөчү заводко биз 200 миңге эле салып беребиз деп атат да. Ошондуктан келгиле ачык иштейбиз да. Келгиле ачык ал проектке деле жутунуп жулунгандар толтура азырчы. Ошонун айынан ошол проектке киребиз деп азыр ошол жерге өзүбүздүн кишини коюш керек, өзүбүздүн директорду коюш керек, ошактан акча жейбиз деп мен азыр түшүнүп атам да. Мурун Балбак айткан, ошо сенин ордуңа Адил 300 миң евро мага сунуштаган депчи. Мен эми түшүнүп атам да, кайсы мен ойлодум да, мен келсем 300 миң еврома каяктан табат депчи. Мына 4 ай болду, 5 ай болду, тиги айлык маянага эле жашап келатабыз да. Анан кийин азыр эми болду да, жетишет да, жегендер эртедир кечтир алар камалат. Коррупция боюнча срок давности жок. Ким коррупцияга малынса алар камалат, эртедир кечтир жазасын алат. Эгерде мыйзам астына жооп бербесе да, Кудайдын алдында деле алар жооп берет да. Ошондуктан бизге таза адамдар керек. Таза адамдарды эч ким сүйбөйт. Таза адам эч тигил күч органдарга акча бербейт, бөлүшпөйт. Ал өзү урдабаса анан ким менен бөлүшөт? Бирок бизге таза адамдар келбесе, анда мындай элдин жалпы коомду мүлкү урдалып алып. Биз азыр мына ыйлайдык го, маршруткалардын 5 сомго көтөрөт десе ыйлайдык да. Амакта миллиондор урдалып атса, биз билбейбиз, тиешебиз жок да. Кээ бир адамдар бар, ошону только эле бизнес көрүшөт да, ошонучу бизнес көрүп эле өз чөнтөгүн ойлоп атат. Мамлекетти ким ойлойт? Мындай айткандачы, ким ойлойт? Аны баарыбыз эле ошол ар бир должностты эле бизнес кылып көрүп жүрөлү эле анда мындай. Ар бир азыр жаштардан сурагыла, ким болосуң? Прокурор болом. Ким болосуң? СМБ болом. Ким болосуң? Милиция болом. Эмнеге? Таможенникта болом, налоговый болом. Эмнеге? Анткени ушундай отуруп эчтеке кылбай акча алганды жакшы көрөбүз да. Биз таштандыга барганда ал жерде түтүн жутасың. Ал ушунчалык сасык. Аны иштеш керек ал жерге. Мурунку директорлор барып койчу эмес экен ошол жаккачы. Бир жылда бир жолу барса барды, барбасы жок. Биз 2 күн биринен эле ошакта жүрөбүз, кой проблеманы чечели. Түтөбөсүн, эл ууланбасын, балдар ууланбасын депчи. Свалканын тегерегинде конуштарда жашайбыз. Мурас Ордо конушунан мен чалып атам. Мурас Ордодон башка да Калыс Ордо, Акжар ушу Дордойдун тегереги, свалканын тегерегинде эле уулугуп бүттүк, суранабыз бирдемке кылгылатчы. Үйдүн ысыгы ушунчалык, кечинде терезелерди ачалы десек, кирлер жайалы десек, свалканын жыты байкесиз деген өзүңүз айтып атасыз, жыты. Бир балекет кылып бүтүргүлөчү, ушунча канча жылдан бери уулугуп келатабыз. Балдар рак болуп, оорубасы болду, чөпкөсүчү, ушу бир неме кылбачы, ушунча ыйлагым келет. Мен Мурас Ордодон чалып атам. Ушунчалык жетиштүү болуп кетти. Өкмөт иштеп бергилечи эл үчүн. Садыр Жапаровго киресиңерби, эмне кыласыңар? Көтөргүлөчү ушу долбооруңарды, суранабыз. Жакшы, сурооңуз түшүнүктүү болду эжеке. Биз абдан жакшы түшүнүп турабыз. Сурооңузга рахмат. Адил мырза, ошо эжеке аябай туура көтөрүп атасыз. Мына айтканда президенттин атын да атап калдыңыз. Ошол президенттин атын сатып мен айламды кетиргендер да толуп кетти да. Мына президенттен келдик, анан тиги менен иштеп атабыз, мындай деп талап ошо иштетпей мына айткандачы. Мына азыр президентибиз деле өзү мындай кадамдарга барып атпайбы? Ошондой эле биз эрк көрсөтүп, Кудайым буйрса аягына чыгабыз.
аяғына чейин чыгабыз. Чыкпасак болбойт. Бир проблема мына 4 жыл мурун эле салына турган заводду эмнеге салмай? Болгон эле мындай да, биздин керек болсо чиновниктер коркок болот экенбиз. Кол койгондон коркобуз да. Ана мен кол коюп койсом, анан ким жооп берет? Анан прокуратура текшерсе ким жооп берет? Деп эле эптеп эле жоопкерчиликти албай эле бири-бирибизге түртө берет экенбиз да. Анан тигил бул деп эле ар бир законду карай берсек, анда дагы 2 жыл салынбай жата берет да. Коркпой эле, эми башым кетсе кетсин деп эле ошо заводду салып койбош керекпиз. Мен башым кетсе кетсин, бирок ушул заводду салабыз, Кудайым буйрса. Силер колдоп берсеңер салабыз.